Эфирде сайтқа саяхат көрсөтүүсү интернет желесиндеги маалыматтар менен тааныштырам. Студияда мен Жанара Нарматова. Саламатсыздарбы? Нурланбек Шакиев депутаттарга эскертүү берди. Бүгүн 16 ноябрда Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев депутаттардан тартиптин сакталышын талап кылды. Анын айтымында ушул жумадан тарта бардык депутаттар эмгек кодексине ылайык 8 саат иштөөгө милдеттүү. Нурланбек Шакиев ошондой эле Жогорку кеңештин башка органдардан мыйзамдын сакталышын талап кылуу жана алардын ишин көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктары жетиштүү экенин кошумчалады. Жогорку кеңеште депутаттардын бир күндүк маянасын Самат Курманкуловго которуу сунушталды. Бүгүн 16 ноябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында депутаттардын бир күндүк маянасын Чүй облустук милициясынын мурдагы башчысы Самат Курманкуловго которуп берүү сунушталды. Мындай сунушту депутат Жеңишбек Токторбаев билдирди. Эскерте кетсек, Самат Курманкулов 2019 жылы 7-8 август күндөрү Койташ окуясында башынан жаракат алган. Кундуз Кошалевич Сулайматов менен чогуу мындан бир апта мурда Койташ окуясында жабыркаган генералыбыз Самат Курманкуловго барып зыярат кылып келдик. Акыбалы абдан начар экен. Урматтуу коллегалар. Албак мырза, сүйлөгөндү биз угуп турабыз да. Ошону урматтуу төрага, ушул генерал балабыздын акыбалы абдан начар экен. Барып баарлашып келдик. Аябай ыйлады, жаш баладай ыйлады. Жардам берип койгулачы байке, депутаттарга айтып, кичине бир кол кабыш кылып жардам бериңиздер, кыйналдым деди. Ошого урматтуу Нурлан Тургунбекович, эгер урматтуу депутаттарыбыз макул болсо, ушул бир күндүк айлык маянабызды ушул Самат Курманкуловго жардам катары биринчиден, экинчиден бир ушул балага жанагы мусулманча айтканда бир эме болсун, закат сыяктуу болсун деп мен ушул маселени киргизет элем, ушуну добушка коюп берсеңиз. Кемпироват боюнча жыйын учурунда депутаттар чырдаша кетти. 15 ноябрда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кемпироват суу сактагычы боюнча маселени карап жатат. Анда депутат Адахан Мадымаров суу сактагыч боюнча кенен маалымат берип, өзүнүн суроолоруна тиешелүү жооп алууну суранды. Бирок жыйын учурунда депутаттар арасында пикир келишпестик келип чыкты. Процедурный да. Азыр бир топ депутаттар суроо берет да. Анан Адахан Кимсамбаевич сүйлөй береби. Сиздин ордуңузда Чыңгыз Азаматович отурган, Адахан Кимсамбаевич садага чапкан. Сиз да мында калы салып барыңыз, сиз да садага чалып кетпеңиз. Биз дагы суроо берели да. 1 саат сүйлөй береби. Кооптуу эмес бул. Ошол мезгилде мына 30 жылдан бери сиз Жогорку кеңештин спикери болдуңуз, 30 жылдык тарыхт ичинде. Вице премьер-министр болдуңуз. Ошол мезгилде чечпей белеңиз, ошол мезгилде. Ал маселени башка. Жок, конкретно мына сизге суроо. Эмне көтөрбөдүңүз ошол мезгилде? Чечиш керек болчу ошол мезгилде. Анан сагызганда сайрап эле айта бербейчи. Ушунча калы салып барыңыз. Отура беребиз. Рахмат. Мына жерде турат, Абдулат мырза. Адахан Кимсамбаевич, мен сизден суранам. Действительно, башка депутаттарга да мүмкүнчүлүк берели. Ошондо дагы сиз эске алып койсоңуз. Анда кандай кылышыбыз керек? Мен суроолор. Урматтуу төрага. Суроону бериңиз. Бирок эске алып койсоңуз деген сураныч. Урматтуу төрага, процедурный да. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлы. Улан мырза, Рыспек мырза. Адахан Кимсамбаевич ошо Кемпироваттын жанында төрөлүп тур. Өзү айткандай чаң кечип чоңоюп тур. Анын тилин кыркып сүйлөтпөй койгонго акыбыз жок. Суроолору 5 өкөн берип алсын. Түз эфир болуп атат. Коомго түшүндүрүп, эгер мыйзамдын чегинде бир маселе болсо эмнеге тосушубуз керек? Эми сүйлөтпөй койгонго чейин барган эмени токтотпойлубу? Оюн Жок, Шайлорбек мырза, эми сиз туура түшүнсөңүз, бул жерде караш азыр эмне үчүн сүйлөтпөй атасыңар? Кайра келип бере берет да, биз да берели да суроолорубузду. Сиз бересиз, сизге убакыт келгенде 1 саат бериңиз. Биз регламентти кабыл алган жокпуз да. Адахан Кимсамбаевич 3 мүнөттөн кийин сүйлөбөй койсун. Урматтуу депутаттар, баардыгыңыздарга кенен убакыт беребиз. Анда сиз башында урматтуу төрага регламент кабыл алып койбойсузбу? Суроо бергендер 3 мүнөттөн кийин ашпагыла деп.
Шаардык кеңештин депутаты мыйзамсыз орнотулган дүкөнүн коргоп чыкты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Гүлназ Халилова өзүнүн мыйзамсыз орнотулган дүкөнүн коргоп чыккан. Анда шаар бийлиги мыйзамсыз курулган жана мыйзамсыз орнотулган соода түйүндөрүн демонтаж кылып жатканда депутат айым бизнесин коргоп калуу үчүн өзү чуркап келген. Шаардык бийлик мыйзамсыз орун алган соода түйүндөрүн алуу боюнча билдирүүлөр жана эскертүүлөр алдын ала берилгендигин белгилешет. Белгилей кетсе, Гүлназ Халилова ынтымак саясий партиясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланган. Покажите уведомление. Ушурова где? Позовите. Она пошла заявить. Чыныгы чыккынчы популисттер Мадымаров, Кадырбеков, Айдарбековпы. Урматсыз Мадымаровдун тарапташтары зомбилери. Facebook колдонуучусу силер Кыргызстандын чегарасын тактап, аймактык бүтүндүгүн чечип жаткан депутаттарды каргап жатасыңар. Ооба, силердин лидериңер популист, оюна келгенде дөөрүйт. Мамлекетчил эмес, мүмкүнчүлүк болгон жерде сайрап калууну адатка айлантып алган. Адахан Мадымаров саясатчы катары таанылгандан бери бир нерсе жараттыбы? Оозунан негативдүү сөздөр гана чыгат. Бир пайдасы жок. Жаратман эмес, популист. Кооз сүйлөйт, кылган иши теңирден тескери. Эртең жогорку кеңеш Өзбекстан менен чегара тилкелерин тактоо маселесин ачык карайт. Бүт маалыматтарды көрсөтөт. Бүгүн билип билбей депутаттарды каргап жаткандар ошол каргышыңар өз башыңарга кайтып келерин унутпагыла. Бүгүн эл айрымалап билиши керек. Курулай популизм менен жасалма упай топтогон бузукулар ким жана унчукпай эле мамлекет үчүн салым кошуп жаткандар ким? Тилинен чаң чыккандар бүгүнкү күндүн эл бузарлары. Жеке кызыкчылыгын ойлогон ыңгайлуу жерде саясий упай топтой калалы дегендер. Аларга жеке упай топтоодон башка баалуулук жок. Мамлекетти дагы элди дагы урганы жок. Алар Мадымаров, Чыңгыз Айдарбеков деген ата безери дипломаттар арасында пазар болгон. Контрабанда менен алектенip жумуштан айдалган, жагын жанып сүйлөгөн безилденген Гүленчи Нуржигет Кадырбековдор. Эң коркунучтуу адамдар ушулар, деп жазды Facebook колдонуучусу. Ички иштер министрлиги социалдык тармактарда чагымчыл маалыматтарды жарыялоого тыюу салынган эскертет. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактарда расталык, этностук, улуттук, диний жана региондор аралык кастыкты козутууга үндөгөн чагымчыл материалдарды бөлүшпөөгө чакырат. Ички иштер министрлиги өлкөнү туруксуздаштыруу максатында чагымчыл жана башка материалдарды тараткандар мыйзамдын негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын эскертет. Ички иштер министрлиги жана анын бөлүктөрү мындай чагымчыл материалдарды тараткандарды аныктоо боюнча чараларды көрүп жатат. Акыркы күндөрү социалдык тармактарда улуттар аралык кастыкты козутууга түрткөн билдирмелер активдүү жарыяланууда. Учурда өлкөдө коомдук саясий абал туруктуу. Күч түзүмдөрү коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча иштерди жогорку деңгээлде жүргүзүп жатат. Мыйзам бузууларга чагымчылдык жасоого аракеттенүүгө, коомдук тартипти бузууга байланышкан жагдайлар аныкталса, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Стамбулдун Фатих аймагында жарылуу болду. Алдын ала маалыматтар боюнча унаа жардырылган. Ал эми жергиликтүү маалымат каражаттары дагы тастыктап, Фатих аймагында катуу унаа жарылганын кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык токтоп турган 3 унаа күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө жарыккагандар тууралуу маалымат такталууда деп айтылат билдирүүдө. Жардыруу 15 ноябрда кечинде Стамбулдун тарыхый борборунда болгону айтылат. Туркиянын кооз жерлери жана маданий баалуулуктарынын көбү ошол жерде жайгашкан. Диний экстремисттик уюмга таандык видео тасмаларды тараткан жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кара Суу районунун 21 жаштагы тургуну интернет мейкиндигинде Instagram социалдык тармагындагы жеке баракчасы аркылуу Кыргызстандын аймагында тыюу салынган диний экстремисттик уюмуна таандык аудио, видео тасмаларды, символикаларды жана атрибутикаларды интернет тармагы аркылуу жайылтып, диний экстремисттик жана террористтик уюмдар идеологияларын колдоп жүргөндүгү аныкталган. Аталган факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 332-берененин негизинде кылмыш иши козголгон. Кармалган жаранга карата чара көрүү үчүн кылмыш иши соттук кароого жиберилди. Көп жылдан бери жашаган үйлөрүнө кызыл китеп ала албай келишкен мекендештердин маселеси акырындан чечилип, президентке ыраазычылык билдирүүдө. Ağırdağımız 478. korkusun elleri Hacı Sadır Japarov'a
rahatsızlığımızı bildiririz. Rahmat, o'zlariga aytilgan so'zdan turib, o'sha el bilan yaqin bo'lib ishlashib, o'sha yaxshiroq mudofaa atqarayotganga biz o'zimiz elga ayvay rozi, cheksiz rozi. Ömürlü vaktini olsun. Hoş geldin. Allah razı olsun. Çok rahmat, şunday yaxshi yo'lga tushib, shunday intimog'in bersin, elimizni, yerimizni. Kızıl gitep aldık deb. Интернет айдыңынан алынған маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктар каналдын социалдык баракчаларына да жайгаштырылат. Студияда мен Жанара Нарматы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү алсын.